Төрдүн ээлеп тамактын даамдысын жеп мен дагы сыйга ээ болгум келет деген угармандарыбыздын баардыгын бүгүнкү подкастка чакырабыз. Албетте бул тарс эткени баары тамаша демекчи тамашага тамаша, бирок чындыгына жараша бүгүн достор сиздер менен кантип урмат сыйга татыктуу болуш керек, мына ошол жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Менин атым болсо Аку, баарыңыздарды 10 мүнөттүк подкастка чакырам. Жана сөзсүз түрдө сыйга татыктуу болгуңуз келеби же жокпу? Ылдый жакка комментарий кылып жазыңыз, күтөбүз. Жана ошол менен катар эле баардык угармандар сиздер менен чогуу бул сааттарда дагы керектүү темалардын тегерегинде сөз кылабыз. Жана силерде сунуштар бар болсо ал тууралуу дагы ылдый жакка жазыңыздар. Мен кийинки подкасттарда ошону орундатууга аракет кылам. Бүгүнчө мен жалгызмын. Мирел болсо жумуштап алыс жакта жүрөт. Ага ийгилик каалайм. Аман эсен жумуштарың бүтүрүп келип ал. Эртең менен бизди угуп калсаңыз ага салам. Анда эмесе, урмат сый. Чындыгындачы достор, ким эле урмат сыйга татыктуу болгусу келбесин, Бул ар түрдүү жол бар да. Мисалы, кимдир бирөө өзүнүн байлыгы менен татыйт, бирөө таланты менен, дагы бирөө мүнөзү аркылуу сый топтойт. Биз болсо алдыда эл алдында сиздин кадырыңызды көтөрө турган кээ бир эрежелерге токтолобуз. Обулу баягы өзүңдү жакшылап таанып алган жакшы го. Өзүңдүн жакшы жана жаман сапаттарыңды иликтеп чыгып, кандай кылганда сен көбүрөөк сыйга ээ болосуң. Мына ошол жөнүндө сөз кылабыз. Сыйласаң сыйлуу болосуң деген сөз бар го. Биринчиден, өзүң башкаларды чын жүрөктөн сыйлашың керек. Сыйлоо деген бул ден соолукту сурап, салам айтып, ийилип салам берип коюу эле эмес, Сыйлоо бул башкаларды түшүнө билүүдөн башталат. Бул ар бир адамга бирдей көңүл буруп, бирдей назар таштап, колдоо көрсөтө билүүнү туюндурат. Өзгөнү сыйлоо өзүңдү сыйлоодон башталат дейшет эмеспи? Сенин кимдир бирөөгө көрсөткөн урматыңды ал алсыздык деп кабылдап, аброюңду түшүргүсү келсе, ага сыпайы гана оюңду мыктылап билдирген туура. Анын өзүңдө жооп кайтарууга мүмкүн болуп турса, өзүнө жарашачы, анда өзүңдү карманып койгон туура. Андан кийин мындай адамдардан алысыраак болуп каласың. Тактап айтканда, эгерде сен сый күтсөң, анда башкаларга сый көргөзү. Башкалардын сага кандай мамиле жасашын кааласаң, сен дагы ошондой мамиле жаса деп жазылган Инжил китебинде. Бул дагы бирден бир далил. Экинчи кезекте, өзүңдүн көңүлүңдү бир калыпта көтөрүңкү алып жүрүүгө тырыш. Башкалардын ачуусун келтирип, жашоодон түңүлтө турган жагдайларда дагы башыңа келген жагдайдын жакшы жагын көрө билип, ошого сүйүнүүгө тырышкан жакшы. Ошондо айланаңдагылар сага суктанат, сени сыйлай баштайт, буну позитивдүү маанайда жүрөт деп. Эгер кайсы бир иште сага жоопкерчилик жүктөлсө, аны кекирейип, мактанып аткарбай, кичик пейилдик менен аткарып койгон жакшы. Өзүңдүн колуңан келишинче тыпырайтып аткарып койгон жакшы. Досторуңа, үй бүлөңө жана башка жакындарыңа адыл болууну үйрөнгөн жагы жакшы. Бул адилеттүү болгончу, өзүң каалаган адамдарга эле эмес, баарына бирдей чындыкты айта турган, түз мүнөз, бир калыпта жүргөн мүнөз күтүүнү дагы үйрөнүп алган абдан туура. Адилеттүү, ишенимдүү болуп, бул касиетти сактай билсе, анда чала тааныш адамдар дагы бул мондай адам дейт деп сенден баягы понаслышке деп коет го, угуп анан сен жөнүндө билип калышат. Андан тышкары жакындагы адамдар, жаныңдагы адамдар сени адилеттүү деп тааныйт дагы, керектүү учурда сенден кеңеш сурашат. Сыртыңдан айтылган жакшы сөз сенин беделиңди көтөрөт, бирок эч убакта түшүрбөйт. Ошондуктан биз кайсы гана жерде болбойлу, жакшы күбөлүк калтырып жүрсөк, жакшы пикир калтырып жүрсөк өзүбүз жөнүндө, бул бизге плюс гана, балтайган гана плюсту коет. Башкаларды артынан жамандава, жакындарыңбы, башка болобу, айта турган сын пикир болсо, анда жеке өзүнө айткан жакшы адамга эч качан жакпаган адамды же адамдын жакпаган сапатын башкаларга жарыялап айтпа. Дубалдын дагы кулагы бар деп коет го, эртең эле ал адам сага түрү өзгөрүп калгат да. Ошондой эле бирөө башка бирөөнү жамандаса, ага кошулуп кетпе. Бирөөнүн жеке көз карашына карап, башкага деген карым катышыңды дагы өзгөртүп койбо. Биз баарыбыз ар түрдүү мүнөздөгү ар кандай кемчилиги бар пенделербиз. Ошондуктан биздин ишибиз эмес бирөөнүн үстүнөн сот жүргүзүү. Соттоочу бир гана жаратуучу Кудай. Ошондуктан биз бирөөнүн кемчилигин бирөөнө айтып кереги жок. Сөзүң да, өзүң да сыпайы болсуң. Бирөөнү кемсинтүүдөн жана шылдыңдоодон өзүңдү сактаган туура. Ошону менен катар сырткы көрүнүшүңө дагы көңүл бур.
таза, адептүү жана жарашыктуу кийин, сүйлөгөн сөзүң, сырткы көрүнүшүң жана ички жан дүйнөң бири-бирине жарашып турганы туура. Кең пейил болуп, жасалмалыктан кач. Сөз жүзүндө башка, иш жүзүндө башка болуп, өзүңдү да өзгөнү да алдабай эле койгон жакшы. Бул дагы сыйга татыктуулуктун бирден бир белгиле. Айткан сөзүң менен жасаган ишиң бирдей. Башкалар үлгү алууга тырыша тургандай болгон туура. Кандай болбо, кара башыңдын камын эмес, башкалардын көйгөйүн чечүүгө дагы жардам берсең туура. Өзүмчүл болбо. Кайсы учурда сүйлөө орундуу экенин билген туура. Бул дагы бизде баягы сыйлуу болгонго жардам берет. Ал мындай адам деп. Ар дайым эле сүйлөнө эмес, укканды дагы билген жакшы. Уккан көбүрөөк туура. Сөздү орду келгенде айтып, мурда же кечигип айтылган сөз эч кандай мааниге ээ болбогондой эле, аны айткан адам дагы орунсуз бойдон калып калат. Өтүп кеткендегин айтып койсоң, ошондуктан бул жагын дагы ойлонуш керек. Убадага бек болгон туура. Кемчилигиңди көрө билүү жакшы. Убадаңды аткара албастыгыңды билсең, анда убада бербе. Сөзүңө шайкеш аракет жасага. Убадасын аткарбаган адамда сый урмат болбойт, албат эле сыйдан кетип калат. Эгер бирөө катаңды бетиңе айтып атса, чычалабай эле моюнга алып коюш керек. Кемчилигин мойнуна алган адам бат оңолот. Эгер кемчилигин мойнуна албай чычалай эле берсе, анда албетте бул адам оңой менен сыйга татыбайт. Достор, биз болсо бир гана четтен гана карап кеттик. Албетте сый урматка ээ болуунун жолдору абдан көп. Мисалы, жөнөкөй эле өзүңдүн үлгүлүү түзүлгөн үй бүлөң менен сый боло аласың. Кадырлуу боло аласың. Бул адамдын үй бүлөсү деп, мисалы жөнөкөй эле. Кийинген кийимиң, жүрүм турумуң аркылуу сый урматка ээ боло аласың. Бул чыныгы сый урматта баягы жасалмаланып, же бирөөнө мындай жасакерленип эмес, бул чыныгы өзүңдүн жашооңдо жеткен артыкчылыктарың, өзүңдүн жашооңдо жеткен ийгиликтер менен сый урматка ээ болосуң. Бул мындай болчу. Мына өз күчү менен мону кыла алды. Бул мына деп туруп анан кийин адамдар бири-бирине мисал кылып айтып, анан сөз ээрчип кеткендер бар го, Анысы кандай? Эң башкысы, Кудайдан корккон, таза, адил жашоо менен дагы адамдар алдында сый урматка ээ болгондор бар. Бул Кудайдан корккон адам. Бул жаратуучусун урматтаган адам депчи. Илгери Муса пайгамбар айткан экен да, эгерде акылдуу болгуң келсе, өлө турган күнүңдү унутпа деп. Мен ойлоп коем, ушул жашообузда эгерде биз өлө турган күнүбүздү унутпай, талкуулап, ушундай бир терең ойлонуп жашай турган болсокчу, анда мансап күтүп, ушундай бир бой көтөрүп калбасак керек да. Анткени баарыбыз убактылуу келдик, кайра кетебиз. Мен кеткенден кийинки жашоого даяр болгум келет деп жашамак болушубуз керек, достор. Сиздер кандай дейсиздер? Сый урматка ээ болуунун дагы кандай ыкмалары же болбосо кандай жолдору бар? Ата-энеңди сыйла дейт. Адамдардын башкалардын сага кандай мамиле кылышын кааласаң, сен да ошондой мамиле кыл дейт. Бул дагы бирден бир эң чоң жана илимде, билимде далилденген сонун сөздөр. Сый. Кантип адам сыйга ээ болот? Сыйдан кетип калуу бат эле, карасаң, бир эле жолу кечигип же бир эле жолу убадаңды кармабай койсоң, мен муну мындай экен десе, көрсө бул мындай экен деп бат эле сыйдан кетип каласың. Кыргыз элинде айтып коет го, жакшы болуу аста-аста, жаман болуу бир паста деп. Анысы кандай? Ошондуктан достор, кашыктап чогулткан сыйыбыз чөмүчтөп чачылып кетпесин. Жана сый урматтын чыныгы кадыр барктын ээси болуп жүрө бериңиздер. Мен сиздер менен коштошом жана саатыбыздын соңунда ар бир угарманыбызды Алкитап Чекит медиа сайтына чакырам. Биз менен чогуу болуңуздар. Ошону менен катар эле баардык угармандарыбызга кааларым бекем ден соолук. Бизде WhatsApp номурубуз дагы бар. Ал жака дагы жеке суранычтар менен жазсаңыздар болот. +1 301 760 60 70 сандары. Биз менен чогуу болуңуздар. Кадыр барктын ээси болуңуздар. Төрдүн көркү болуңуздар. Баталуу болуп, сонун таттуу жашоону кечире бериңиздер. Мен сиздер менен коштошом жана кайрадан эртеңки күндө амандашабыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, күнүңүздөр көңүлдүү маанайда улансын. Бар болуңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.